14 жашымда чоң апам көз жумду. Ошондон кийин апам апийим колдоно баштады. Ал депрессия болду. Көп туугандарыбыз апийим колдончу. Апам күйүүтүн басуунун оңой жолуна түшүп алды. Мен 23 жашымда турмушка чыктым. 1 жылдан кийин абдан ичим ооруй баштады. Доктурлар себебин билбей коюшту. Бир күнү апамдыкына барганда ичим катуу ооруп кирди. Ошондо апийим тартсаң басылып калат деп айтышты. Баары ошондон башталды. Жеке жашоомдо кыйынчылыктар башталды. Өзүмдү жалгыз сезип жүрдүм. Ошондо апамдан апийим уурдап келип тарта баштадым. Күйөөм муну билип калып, мени доктурга алып барды. Көп өлчөмдө колдонбогонум үчүн алар мага метадон беришпеди. Дарыгерлер мени психологко жөнөтүштү. Мен баңгизат колдонууну уланта бердим. Күйөөм билип калып, мени таштап кетти. Көпкө чейин жалгыз жашадым. Апийимге көнүп кетиптирмин. Аргасыздан апамдын үйүнө барып жашадым. Атам дагы апамды апийим тарткан үчүн таштап кеткен. Бирок ал көчөдө калбасын деп бизге апийим сатып келип турат. Апийим тартканыма 9 жыл болду. Көп жолу таштаганга аракет кылдым. Мен өзүмөн өзүм уялам. Мен апийимди кээде жакшы көрсөм, кээде жек көрөм. Апийим мени кандай абалга салганын эстесем, жек көрүп кетем. Бирок аны колдонууну токтото албайм.